Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 8 класстын алгебра предмети боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен көбөйтүндүдөн, бөлчөктөн жана даражадан квадраттык тамыр чыгаруу деген теманын үстүндө иштейбиз. Бүгүн сабакта көбөйтүндүдөн, бөлчөктөн, даражадан квадраттык тамыр чыгарганды үйрөнөбүз. Демек биз силер менен төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип кетели. А дегенде арифметикалык квадраттык тамыр деп эмнени айтабыз? А санынын арифметикалык тамыры кандай жазылат? Берилген туйнтма кандай окулат деп. Чогуу жооп берип көрөлү. А санынын арифметикалык квадраттык тамыры болуп, квадраты ага барабар болгон терс эмес сан эсептелчү. А квадрат барабар 0. Демек 0-дун квадраты барабар 0 болот экен, мында. Белгибиз, берилген белги арифметикалык квадраттык тамыр же радикал деп аталат экен. Бул радикс, тамыр деген латын сөзүнөн алынган. Ал эми А туйнтмасы тамырдын алдындагы туйнтма. Ал эми окулушу болсо А санынын квадраттык тамыры деп окулат. Эми силер менен бүгүн биз азыр көбөйтүндүдөн тамыр чыгарууну үйрөнөлү. Берилген туйнтманын маанисин таап көрөлү. Бизге азыр квадраттык тамырасында 81 көбөйтүлгөн 4 жана квадраттык тамырасында 81 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында 4 деген эки туйнтма берилип жатат. Бул эки туйнтманын маанисин таап көрөлү. Квадраттык тамырдын астындагы туйнтманы көбөйтсөк, 81-ди 4кө көбөйтсөк, анда 324 деген сан болот экен. 324 санынан 18 деген сан тамырдан чыгат экен. Экинчи учурда 81 квадраттык тамырасында жана дагы квадраттык тамырасында 4 санын бири-бирине көбөйтөбүз. Анда А дегенде квадраттык тамырдан чыгарып алып атабыз. Экөөнүн көбөйтүндүсү бизге 18 деген санды берди. Мына ушул жерден байкап көрсөңөр, барабардыктын оң жактары берилген эки туйнтмада тең окшош болуп жатат, 18ге барабар болуп жатат. Демек, мындан кандай натыйжа чыгарсак болот экен? Эгерде барабардыктын оң жактары барабар болсо, анда барабардыктын сол жактары дагы барабар болот. Демек, квадраттык тамырасында 81 көбөйтүлгөн 4-үбүз барабар болот экен. Квадраттык тамырасында 81 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында 4кө. Эгерде А жана Б'ыбыз терс эмес сан болсо, анда квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн Б'ыбыз барабар болот экен. Квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б'га. Мындан төмөндөгүдөй эреже чыгарсак болот экен. Демек, эки сандын көбөйтүндүсүнүн квадраттык тамыры алардын квадраттык тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар. Демек, 81 жана 4 деген санынын көбөйтүндүсүнүн тамыры бизге эмнеге барабар болду? Алардын 81дин жана 4-түн квадраттык тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар болду. Жогорку мисалдан көрдүк силер менен. Демек, биз азыр теореманы далилдеп көрөлү. Бизге төмөндөгүдөй теорема берилсин. Эгерде А жана Б'ыбыз терс эмес сан болсо, башкача айтканда А чоң же барабар 0 жана Б чоң же барабар 0 болсо, анда квадраттык тамырасында А, Б'ыбыз барабар болот экен. Квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б'га. Далилдеп көрөлү. Демек, биз берилген теореманы далилдөө үчүн төмөндөгүдөй эки шарттын аткарылышы зарыл болот экен. Биринчи, квадраттык тамырасында А жана квадраттык тамырасында Б'нын көбөйтүндүсү терс эмес сан болуп атат, Анда экинчи учурубуз квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б'ыбыздын квадратынан бизге A'нын Б'га болгон көбөйтүндүсү келип чыгат экен. Квадраттык тамырасында А, Б жана квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б туйнтмаларында A'быз жана Б'ыбыз 0дөн чоң же 0гө барабар болгондуктан, же биз силер менен терс эмес сан болгондуктан деп атабыз. Анда биринчи шартыбыз аткарылат. Анткени алардын эмнеси көбөйтүндүсү дагы чоң же барабар 0 болот экен. Тамырлардын көбөйтүндүсү дагы бизге эмнени берди? Терс эмес санды берди. Мындан биз биринчи шартыбыздын аткарылгандыгын көрөт экенбиз. Экинчи учурда биз көбөйтүндүнү даражага көтөрүүнүн касиети боюнча далилдейбиз азыр. Демек, квадраттык тамырасында
А менен квадраттык тамырасында Б'нын квадраты, квадраттык тамырасында А'нын квадратын көбөйткөнгө барабар экен, квадраттык тамырасында Б'нын квадратына. Демек, квадраттык тамырасында А'нын квадратынан А чыгат, квадраттык тамырасында Б'нын квадратынан Б чыгат экен. Демек, бул эмнеге барабар болот экен? А'нын Б'га болгон көбөйтүндүсүнө барабар болот экен. Демек, биз силер менен квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн Б'ны, квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б'га барабар деп айтсак болот экен. Терс эмес сандардын көбөйтүндүсүнөн квадраттык тамыр чыгаруу үчүн ар бир көбөйтүүчүдөн өз-өзүнчө тамыр чыгарып, жыйынтыктарын көбөйтүү керек деген эрежени кабыл алат экенбиз. Мисал карап көрөлү азыр силер менен. Берилген туюнтмалардын маанилерин таап көрөлү азыр. Тамырасында 49 көбөйтүлгөн 16 көбөйтүлгөн 0,25 экен. Бардыгынын көбөйтүндүсү квадраттык тамырдын ичинде болуп турат. Биз жогорудагы айтылып кеткен теореманын негизинде ар бирин өз-өзүнчө эмне кылат экенбиз? Квадраттык тамырдын көбөйтүндүсү түрүндө жазып алсак болот экен. Тамырлардын көбөйтүндүсү. Демек, тамырасты 49, тамырасты 16 көбөйтүлгөн тамырасты 0,25 болуп атат. 49дан 7 чыгат. 16дан квадраттык тамырдан 4 чыгат экен. 0,25 бул 0,5-тин квадраты болот. Ошондуктан 0,5. Булардын жыйынтыгын көбөйтүп туруп биз 14 деген санды алат экенбиз. Кийинки квадраттык тамырды карап көрөлү. Бул жанагы жогоруда айтылып кеткен тескери натыйжадай. Биз эмне кылат экенбиз азыр буларды? Бир квадраттык тамырдын ичине киргизип, аларды эки сандын көбөйтүндүсүн карап көрөт экенбиз. Берилген сандарды 16 көбөйтүү 2 деп алдык, 32 санын. 50 деген санды 25 көбөйтүлгөн 2 түрүндө жазып алдык. Берилген сандарды көбөйтүндү түрүндө өз-өзүнчө жазып алдык. Бул жерде 16 4-тün квадраты экен билебиз, Демек, биз эки көбөйтүүчүгө ажыратканда жок дегенде бир санынан квадраттык тамыр чыгарып кетчүдөй кылып ажыратып жатабыз. Демек, 16 көбөйтүлгөн 25 көбөйтүлгөн 4 болду. 2-ни 2-ге көбөйттүк, Анда 16дан 4 чыгат, 25тен 5 чыгат, 4төн болсо квадраттык тамырдан 2 деген сан чыгат экен. Алардын көбөйтүндүсүнүн жыйынтыгы бизге 40 деген санды берди. Квадраттык тамырасында 4900 санын жогорудагы тамырлардын көбөйтүндүсү жөнүндөгү теореманын негизинде эмне кылып ажыратып алсак болот экен? Эки көбөйтүндүгү ажыратып алдык. Азыр 49 көбөйтүлгөн 100. 49дан да квадраттык тамыр чыгарын билебиз. 100 деген сандан дагы квадраттык тамыр чыгарын билебиз, Эми өз-өзүнчө тамырлардын көбөйтүндүсү түрүндө жазып алсак, анда 49дан 7 чыгат, 100дөн болсо 10 деген сан чыгат экен. Көбөйтүндүсү 70 деген санды берди. Кийинкисин карап көрөлү. Кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланат экенбиз бул жерде. Башкача айтканда 17-нин квадраты минус 8-дин квадраты берилип атат, Биз буларды 17 минус 8 көбөйтүлгөн 17 плюс 8 деп алдык. Анда 17 минус 8 9-га барабар болду. 17-ге 8-ди кошсок 25 болду. Демек, өз-өзүнчө тамырлардын көбөйтүндүсү түрүндө жазып атабыз. 9, анан 25. Экөөсү тең тамырдын ичинде. 9дан квадраттык тамырдан 3 деген сан чыгат, 25тен квадраттык тамырдан 5 деген сан чыгат. Көбөйтүндүсү бизге 15 деген санды берди. Эми силер менен А, Б оң сан болсо, анда 64 көбөйтүлгөн 0,4 деген квадраттык тамырдын ичиндеги туюнтманы карап көрөлү. Жогорудагы тамырлардын көбөйтүндүсү жөнүндөгү теорема боюнча квадраттык тамыры 64 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында 0,4 деп жазып алдык. 64 үстөн 8 чыкты. 0,4төн квадраттык тамырдан 0,2. Көбөйтүндүсү бизге 1,6 деген санды берди. Эми төмөндөгү мисалдарды өз алдыбызча чогуу чыгарып көрөлү. Квадраттык тамырасты 36 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасты 0,25. Демек, өз-өзүнчө тамырлардын көбөйтүндүсү түрүндө жазып алдык. Анда 36дан 6 чыгат, 0,25тен 0,5. Көбөйтүндүсү 3-кө барабар болду. Экинчисин дагы ошондой кылып ажыратабыз. Демек, 121
11'din kvadraты. Ал эми 0,49 болсо 0,7'nin kvadraты болот, Демек, булардын көбөйтүндүсү 11, анан 0,7'nin көбөйтүндүсү бизге 7,7. Үчүнчү учурду чогуу карайлы. Квадраттык тамырасында 9 көбөйтүлгөн, квадраттык тамырасында 64 көбөйтүлгөн, квадраттык тамырасында 0,25. Демек, 9 деген кайсыл сандын квадраты? 3'tün квадраты, 64'ü 8'tin квадраты, ал эми 0,25 жогоруда карап өттүк, 0,15 деген сандын квадраты болот экен. Көбөйтүндүсү бизге берди, 12 деген санды берди. Кийинкисин карап көрөлү. Өз-өзүнчө тамырлардын көбөйтүндүсү түрүндө жазып алдык. Эми квадраттык тамырдан чыгарган сандарыбыз 0,6, 144'төн 12 чыгат, 2,125'тен 1,15 чыгат экен. Демек, булардын көбөйтүндүсү бизге берди 10,8. Демек, муну чогуу карап көрдүк, силер менен. Анда эми силер менен бөлчөктөн тамыр чыгарууну үйрөнөлү. Бизге квадраттык тамырасында 169'тан 36 деген бөлчөк жана квадраттык тамырасында 36 алымында, ал эми бөлүмүндө квадраттык тамырасында 169 деген бөлчөк берилип атат. Бул берилген бөлчөктөрдүн чыгарылыштарын карап көрсөк, биринчи учурда 13'төн 6 чыкты. Экинчи учурду карайлы, ал дагы 13'төн 6-га барабар экен. Демек, мындан эмне деген натыйжа келип чыгат экен? Карап көрөлүчү. Барабардыктын оң жактары барабар болсо, анда алардын сол жактары да барабар болот, Демек, бул эки берилген бөлчөгүбүз экөө бири-бири менен барабар экендигин көрүп турабыз. Эгерде А чоң же барабар 0'дон, башкача айтканда A'быз терс эмес сан болсо, ал эми Б'быз оң сан болсо деп атат. Анда квадраттык тамырасында B'дан A'быз барабар болот экен, квадраттык тамырасында А бөлүнгөн квадраттык тамырасында B'га. Мына бул жерде биз эмнени эске алышыбыз керек экен? Алымы терс эмес, ал эми бөлүмү 0'гө барабар болбош керек экен. Бөлүмү оң сан деп айтып атабыз. Анткени бөлчөктүн бөлүмү 0'гө айланбаш керек, шарт боюнча. Эми алымы терс эмес, ал эми бөлүмү оң болгон бөлчөктүн тамыры алымынын тамырын бөлүмүнүн тамырына бөлүп койгонго барабар. Демек, биз силер менен кандай натыйжа алдык? Мисал чыгарып көрөлү силер менен. Биз азыр берилген теореманы карап көрөлү. Экинчи теорема дейт. Эгерде A'быз терс эмес сан болсо, жана B'быз 0'дөн чоң сан болсо, оң сан болсо, анда квадраттык тамырасында B'дан A'быз барабар болот экен, квадраттык тамырасында А бөлүнгөн квадраттык тамырасында B'га. Демек, бул теореманын аткарылышы үчүн төмөндөгүдөй эки шартыбыз аткарылуусу зарыл экен. Башкача айтканда, квадраттык тамырасында А менен квадраттык тамырасында B'нын катышы терс эмес сан болуш керек экен. Экинчи учурда тамырасты А бөлүнгөн тамырасты B'нын квадратынан барабар болуп чыгыш керек экен, бизге B'дан А келип чыгыш керек экен. Демек, ушул шарттардын аныкталаарын карап көрөлү. Эгерде A'быз чоң же барабар 0'дон квадраттык тамыр ичинде, жана квадраттык тамырасында B'быз 0'дөн чоң болсо, андан сөзсүз түрдө квадраттык тамырасында А бөлүнгөн квадраттык тамырасында B'нын катышы эмне болот экен? Терс эмес сан келип чыгат экен. Экинчи учурду карап көрөлү. Экинчи учурду карап көрүш үчүн биз силер менен бөлчөктү даражага көтөрүүнүн эрежеси боюнча касиетине B'дан A'нын n-нчи даражасы барабар B'нын n-нчи даражасынан A'нын n-нчи даражасына барабар болчу. Демек, андан бизге эмне келип чыгат экен? Квадраттык тамырасында B'дан квадраттык тамырасында A'нын квадраты барабар болот экен. Квадраттык тамырасында A'нын квадратын квадраттык тамырасында B'нын квадратына бөлүп койгонго. Демек, бул жерден бизге эмне келип чыкты? Алымы A'га барабар болот экен дагы, бөлүмү B'га барабар болот экен. Башкача айтканда, B'дан А келип чыкты. Демек, биздин теоремабыз мына ушинтип далилденет экен. Демек, квадраттык тамырасында B'дан A'быз барабар болот экен. Квадраттык тамырасында B'дан, квадраттык тамырасында A'га. Биз мындан төмөндөгүдөй эреже чыгарат экенбиз. Дагы бир жолу кайталайм.
бөлчөктөн тамыр чыгаруу үчүн алымынан жана бөлүмүнөн өз-өзүнчө тамыр чыгарып, жыйынтыгында алымын бөлүмүнө бөлүп коюу керек экен. Эми силер менен жогорудагы шартыбыз аткарылса, эгерде А-быз терс эмес сан болсо, ал эми Б-быз нөлдөн чоң же болбосо 10 сан болсо, анда квадраттык тамырасында Б-дан А-быз барабар, квадраттык тамырасында А бөлүнгөн квадраттык тамырасында Б-га деп айттык. Өз алдыбызча чогуу чыгарып көрөлү азыр. 196дан 81, мындан бизге эмне келип чыгат экен? Өз-өзүнчө квадраттык тамырларга алып жаздык. Алымын өзүнчө, бөлүмүн өзүнчө. Демек 196 дегенибиз 14-түн квадраты, 81 деген 9-дун квадраты. Демек 14-төн 9 келип чыкты. Экинчи учурун карайлы. 1,16дан 9. Биз берилген бөлчөктү чыгарыш үчүн биз эмнеге айландырабыз? Буруш бөлчөккө айландырып алдык. 16дан 25, алардын баары квадраттык тамырдын ичинде, 16-бызды өзүнчө жаздык квадраттык тамырга алып бөлчөктүн бөлүмүнө. 25 алдагы квадраттык тамырдын ичинде. Демек, азыр булардан квадраттык тамыр чыгарып, андан кийин жыйынтыгын бөлүп койсок болот экен. 25тен 5 чыгат, 16дан 4 чыгат. Бүтүн бөлүгүн бөлүп чыгарсак, анда 1,4төн 1ге барабар болду. Үчүнчү учурда эмне кылабыз? Өз-өзүнчө квадраттык тамырларга алып жаздык. Мынакей, өз-өзүнчө мынакей квадраттык тамыр асты 81ден 25 жана көбөйтүн тамыр жөнүндөгү көбөйтүндүнүн эрежеси боюнча. Экинчи 49дан 16 алда квадраттык тамырдын ичинде, андан кийин квадраттык тамыр ичинде 9дан 196. Эми буларды эмне кылдык? Квадраттык тамырдан чыгарсак, 9дан 5 көбөйтүлгөн 7ден 4 көбөйтүлгөн 3төн 14 деген санды алдык. Көбөйтүүнү аткарып 27ден 40 деген санды алдык. Демек, биз бүтүн бөлүгүн чыгарсак, азыр 1,27ден 13 деген сан келип чыгат экен. А санынын модулу деп координата башталышынан А чекитине чейинки аралык аталат экен. Эгерде А-быз 0дөн чоң болсо, анда модул ичинде А-быз Ага барабар болот. Эгерде А барабар 0 болсо, анда модул ичинде А-быз барабар болот экен 0гө. Эгерде А-быз кичинекей 0дон болсо, анда модул ичиндеги А-быз барабар болот экен эмнеге? Минус Ага. А санынын модулу минус Ага барабар болду, эгерде А кичинекей 0дон болгон учурда. Эми силер менен биз карап көрөлү. X барабар 4 жана X барабар минус 4 болгондо квадраттык тамырасында X квадрат уюнтмасынын маанисин тапкыла дейт. Карап көрөлү. Квадраттык тамырасында 4-түн квадраты А 0дөн чоң болгон учур. Демек, бул учурда эмне болот экен? Ушул сандын өзү келип чыгат экен. Тамырасында 16 барабар 4кө. Эми минус 4-түн квадраты квадраттык тамырасында минус 4-түн квадраты. Демек, бул сандын минус 4-түн квадраты дагы бизге 16 деген санды берет. А 16дан биз эмне деген санды алчу элек? 4 деген санды алчык. Мындан минус 4-түн квадраты, демек, терс сандын модулу Ага карама каршы санга барабар дегенди билебиз, туура? Терс сандын модулу, демек, өзүнө карама каршы санга барабар. Модул ичинде минус 4кө барабар болду мунубуз. 4-түн квадраты модул ичинде 4кө барабар. Минус 4-түн квадраты болсо, модул ичиндеги минус 4кө барабар экен. Демек, квадраттык тамырасында 4-түн квадраты барабар 4 санынын модулуна барабар. Квадраттык тамырасында минус 4-түн квадраты барабар, минус 4 санынын модулуна барабар экен. Эми силер менен төмөндөгүдөй теореманы карап көрөлү азыр. Каалаганда X саны үчүн модул ичиндеги тамырасында X квадрат барабар, X деген барабардык туура болот экен. Далилдөө үчүн биз дагы эки шартты карап көрөлү. X-быз чоң же барабар 0 болгон учурда, экинчи учурубуз X-быз кичине 0дон болгон учурда. Эгерде X-быз 0дөн чоң болсо, анда квадраттык тамырасында X квадратыбыздан X чыгат экен. Эгер X кичине 0дон болсо, анда квадраттык тамырасында X'тан эмне чыгып атат бизде? Минус X чыгат, А минус X'быз эмне болот экен? 0дон чоң болот. Барабарсыздыктын эрежеси боюнча минус X кичине 0 болсо, анда минус X'быз 0дон чоң боло тургандыгын билебиз. Анда квадраттык тамырасында X квадрат барабар минус X'тин квадраты тамыр ичинде. Бу барабар болот экен минус X'га.
модуль ичинде x'ыбыз барабар x-ка, эгерде x-ыбыз терс эмес сан болсо, модуль ичинде x-ыбыз барабар минус x-ка, эгерде x-ыбыз терс сан болсо. Каалагандай x үчүн квадраттык тамырасында x квадрат туйнтмасынын мааниси модуль ичиндеги x туйнтмасынын мааниси менен дал келет. Башкача айтканда, жуп көрсөткүчтүү даражадан тамыр чыгаруу үчүн тамыр алдындагы туйнтманы кандайдыр бир туйнтманын квадраты түрүндө туйнтат экенбиз. Анда квадраттык тамырасында x квадрат барабар модуль ичинде x теңдештигин колдонуу жетиштүү болот экен. Биз азыр силер менен төмөндөгүдөй туйнтмаларды өзгөртүп түзүп көрөлү. Квадраттык тамырасында x'ин 12-чи даражасы берилсин. Ал каалагандай x үчүн дейт. Демек, тамыр ичинде x'ин 12-чи даражасын биз 6, x'ин 6-чы даражасынын квадраты түрүндө туйнтуп атабыз. Жогорудагы теореманын негизинде тамырасында x квадрат барабар модуль ичинде x деген теңдештик келип чыккандыгын көргөнбүз. Демек, мындан бизге модуль ичинде x'тин 6-чы даражасы келип чыгат экен. Модулдарыбызды алып салсак, мында биз x'тин 6-чы даражасы деген жыйынтыкка ээ болот экенбиз. Экинчи учурду карап көрөлү. Y кичине 0дон болгондо, тамыр ичинде y-тин 18-чи даражасы. Демек, шартыбыз y-үбүз 0дон кичинекей экен. Биз буну эмне кылып көрдүк дегенде, жогорудагы теңдештик боюнча квадратка алып жаздык, тамырасындагы туйнтманы 18-чи даражаны биз y-тин 9-чу даражасынын квадраты деп жазып алдык. Мындан бизге эмне келип чыгат? Модуль ичинде y-тин 9-чу даражасы келип чыгат экен. Бизде модуль ичиндеги y-тин 9-чу даражасынан биз билебиз, y-үбүз кичине 0дон экен. Ал эми 9-чу даражабыздагы кичине 0дон болот экен. Демек, мындан y-тин 9-чу даражасынан, модуль ичинде y-тин 9-чу даражасынан модуль y-үбүз 0дон кичинекей болгондуктан минус y-тин 9-чу даражасы келип чыгат экен. Төмөндөгүдөй туйнтмаларды карап көрөлү. 0,9-тун квадраты тамыр ичинде. Биз азыр жогорудагы теңдештик боюнча чыгарабыз. Квадраттык тамырасында x-тин квадраты барабар модуль ичинде x деген теңдештикти пайдаланат экенбиз. Демек, мындан эмне келип чыгат? 0,9 деген сандын модулунан 0,9 деген сан келип чыгат. Минус 0,105-тин квадраты. Булар баары тамырдын ичинде. Демек, мунубуз эмне болот экен? Модуль ичинде минус 0,105-ке. Ал эми терс сандын модулу ага карама каршы санга барабар болчу. Демек, жыйынтыгында 0,105 деген санды алдык. Квадраттык тамырасында 7-нин 10-чу даражасы биз эмне жогорудагы теңдештикке алып келебиз. 10-чу даражаны квадратка аркылуу туйдурабыз. 7-нин 5-чи даражасынын квадраты болот, тамыр ичинде булардын баары. Демек, мындан модуль ичинде 7-нин 5-чи даражасы, 7-нин 5-чи даражасын эсептесек, 16.807 деген санды алат экенбиз. Квадраттык тамырасында минус 2-нин 6-чы даражасы барабар квадраттык тамырасында минус 2-нин 3-чү даражасынын квадраты. Жогорудагы теңдештикти пайдаландык. Эми мындан бизге эмне келип чыгат экен? Модуль ичинде минус 2-нин 3-чү даражасы. Эсептесек, мындан минус 8-тен, модуль ичинде минус 8. Демек, модулдун эрежеси боюнча эмне болот экен? Терс сандын модулу ага карама каршы санга барабар. Демек, биз эмнени алдык? 8 деген санды алдык. Биз азыр даражадан квадраттык тамыр алуу боюнча негизги өтүлгөн материалды бир сыйра кайталап өтөлү. X-тин каалагандай мааниси үчүн квадраттык тамырасында x квадратыбыз барабар болот экен модуль ичиндеги x-ка. Жуп көрсөткүчтүү даражадан тамыр чыгаруу үчүн бул теңдештик орун алат жана дайыма аткарылат. Бул жогорудагы теңдештигибиз орун алат экен, Жуп көрсөткүчтөн даражадан тамыр чыгаруу үчүн тамыр алдындагы туйнтманы кандайдыр бир туйнтманын квадраты түрүндө көрсөтүп, квадраттык тамырасында x квадрат барабар x теңдештигин колдонуу жетиштүү экен. Демек, биз силер менен жогоруда мына ушул теңдештикти пайдаланып бир топ көнүгүүлөрдү иштедик. Силер бүгүнкү сабакта берилген маалыматтар менен окуу китебиңерден таанышсаңар болот. Номер 508, 524 жана 541 номерлерди аткарууну мен силерге сунуштап кетет элем. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.